Маңғыстау облысында Бозжыр Капчыгайында сапар борбор курулуп жатат. Бул туристтик жай жылына 40 миңге чейин саякатчыны кабыл алат. Ал терең пайдуалды талап кылбаган бүктөлүүчү жеңил конструкциялардан курулган. Жердин кыртышына жараша имарат 400дөн 1000 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан. Анда калдык сууну чүп калоочу био тазалоо, таштандыларды сорттоо, күн шооласынан кубат алуу системасы каралган. Жаңы туристтик борбор учурдагы экологиялык талаптарга ылайык курулат. Долбоор боюнча Капчыгайдын жогорку бөлүгүндө казак стилинде кооздолгон глэмпингтер, музей, көрүү аянтчалары жана чайкана орун алат. Бозжыранын этегинде да туристтик жайлар салынат. Долбоор авторлорунун айтымында максаты табигый ландшафтты жана маданий мурастарды сактоо, казак элинин тарыхын, каада салттарын жана үрп адаттарын жайылтуу. Бозжыра өңірі Бозжыра аймагы кийин мисалы Каспий деңизинин жээгинин бардыгын туристтик аймакка айландырса, Маңгыстау чөлкөмү Түркиядан кем болмок эмес. Туризм өнүккөн мындай багыттагы өлкө болор эле. ел болмас еді. Сондай туризмі дамыған, осындай бағыттағы ел болар еді. Маңғыстау халқы біздер қолдаймыз. Маңгыстау эли колдойбуз, өнүксүн. Бул деген дүйнө жүзүнө белгилүү болуп жатканыбыз. Маңгыстаудун жаратылышынын кооздугу бардык тараптан көрүнүп турат. Бул демилгелер туризмдин өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет. Бастап аткан иске біз де колдоо беремиз. Курулушту Алматы облусунда Шарын, Гөлсай, Аюсай ушундай сапар туристтик борборлорду курган дүйнөлүк деңгээлдеги тажрыйбасы бар ата мекенди компания жүргүзүүдө. Долбоорду 2026 жылдын аягына чейин аяктоо көздөлгөн.